Пандемия маалындагы жоготуулардын себебин сырттан келген каражаттардын жана гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүлүшүн иликтей турган комиссия өткөн жылдын аягында түзүлгөн. 30 кишиден турган жумушчу топтун курамына медицина кызматкерлери, жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын өкүлдөрү, маалымдоо каражаттарынан, жарандык активисттерден жана көз карандысыз эксперттердин өкүлдөрү кирген. Алар топ-топко бөлүнүп 6 багыт боюнча иликтөө жүргүзүшмөк. Бирок иш башталбай жатып белгисиз себептерден улам курамдан 5 чыгып кеткен. Ага карабастан калганы өз жумуштарын аткарууга киришкен. А у нас что получилось? У нас вот эти все легкие и средние формы, мен туган, сен туган, у меня там друг, родственник, короче. Элден Калчакеев башында турган 4 адам эпидемиологиялык абалга даярдыктын жүрүшүн иликтеп, бир топ каталарды таап чыгышты. Кытайдын Ухан шаарында коронавирус чыккандан тарта Кыргызстанда биринчи учур катталганга чейин ортодо 100 күн болгон. Эгерде убакытты туура пайдаланганда, июль айында мынча жоготуу катталмак эмес дейт. Не преследовал никакой цели наказания врачей, потому что Корутундуда кимдир бирөөнү күнөөлөгөндөн алыс болдук. Бирок жалпы саламаттыкты сактоо министрлигинин системасын өзгөртүүнүн зарылдыгына көзүбүз жетип, бул тууралуу сунушубузду бердик. Ооба, пандемия күч алган учурда оорудан көз жумган адамдардын санында чоң айырма бар. Бирок ошол эле учурда буга себеп болгон фактыларды дагы эске алдык. Иштин жүрүшүндө мекемелер аралык комиссия коронавирустан каза болгондордун саны расмий маалыматтан 3 эсе көп экенин аныктаган. Баарынан кызыгы оору күчөй баштаганда республикалык штаб дарылоо боюнча 3-чү клиникалык протоколду бекиткен. Бирок саламаттыкты сактоо министрлиги аны ооруканаларга 1 ай кечигип тараткан. Атамекендик фармацевтика компаниялар өлкөгө киргизүү үчүн жактырылган дары каражаттардын тизмесин 1,5 ай кеч алышкан. Натыйжада зарыл болгон препараттар убагында алынып келинбегендиктен тартыштык жаралып, баалары кескин өсүп кеткен. Бул учурда жарандар Клексан, Гепарин сыяктуу дарыларды таппай кайсалап калганы баарына маалым. Расмий түрдө официалдуу келген гумпомощь боюнча, ошол гуманитар жардам боюнча изилдеп кеткенде көпчүлүк түрдө учетко анан баланста алынганын берилген гуманитар жардамдын ортосунда мындай абдан көп айырмаланып кеткен учурлар болуп атат. Кээ бир ооруканаларга келген гуманитардык жардам базарларда сатылган фактылар чыгып атат. Ошондой учурлар болуптур, бул чынында эле. Комиссия дары-дармек департаментиндеги иштерди да иликтеген. Бул жерден дагы одуна ката кетирилгени такталды. Атап айтканда, 1-2 клиникалык протоколдо көрсөтүлгөн дары-дармектер алынып келингени менен эмнегедир таратылбай колдонулган эмес. Азыркы кезге чейин министрликтин кампасында сакталып турат. Ошол эле учурда коргоочу каражаттардын бөлүштүрүлүшү боюнча штабтыкы, министрликтики жана ооруканалардын маалыматы 3 башка болуп чыккан. Июль убагында эң көп өлүмдөр, эң көп жарандардын, ошо ковидтен каза болгондордун саны ошол Семетей обсервациясы деп коебузбу, ооруканасында учурлар эң көп ушакта болуптур. Белгилеп кете турган нерсе, ошол Гансиден Семетей ооруканасына перепрофилирование, мындай ошол атай кагаздарын негедир биз межведомстволук комиссия мүчөлөрү бүгүнкү күнгө чейин ала албадык деген арыз муңдар түштү. 1 айдан ашы убакыт иштеген комиссия пандемия маалында кетирилген чекиликтердин бир тобун аныктады. Ага жараша кайра кайталанбаш үчүн чечүү жолдору да караштырышып, корутундуга кошо камтыган. Даяр болгон бүтүм өкмөт башчынын кароосуна киргизилген эле. Кече премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков комиссиянын мүчөлөрү менен кеңешме өткөрүп, каталарды өз ооздорунан укту. Ал ортодо башкы прокуратура COVID-19 байланыштуу 20 күнгө аралыкта келип түшкөн 58 кайрылууну карады. Анын жыйынтыгы менен 3 учур боюнча мыйзам бузуу аныкталып, 6 кайрылуу кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Жогорудагы илдетке байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган ар кандай мазмундагы 224 интернет басылмалар аныкталган. Анын жыйынтыгы менен 36 басылма караштуулугу боюнча башка органдардын кароосуна жиберилген. Өкмөттүн тараткан маалыматында ведомстволор аралык жумушчу комиссиянын баштапкы жана башка корутундуларын тыкыр талкуулоо үчүн Коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталды. Эгерде демилге колдоо таба турган болсо, жумушчу топтун чечими кеңири курамдагы каралбастан жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка кеңири маалымат таратылат. Дүйшөн Шаршембеков, Владимир Кулбалдыев, НТС.